Таласта грек-рим жана эркин күрөш боюнча эл аралык турнир өткөрүлдү. Ага Казакстан, Өзбекстандан жана өлкө аймагы боюнча жалпы 800дөн ашык жаш спортчу катышты. Мелдеш 15 жашка чейинки жаш уландар арасында өттү. Иш-чарага президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эрмат Жумаев жана Жогорку Кеңештин депутаты Марат Мураталиев катышып, жаш спортчуларга ийгилик каалашты. Бул турнир келечекте Кудай буйрса мастерский турнир болуп, чоң олимпиаданын жеңүүчүлөрүн, дүйнөдүн жеңүүчүлөрүн чыгарсын, мыкты спортсмендер чыгышына тилектешмин. Урматтуу спортсмендер, кичинекей балдар экен, мен баардыгы келечекте баарлар олимпиаданын чемпиону болду, макулбу? Келечекте ушу Отарбаев атабыздын турниринде мастерский турнирге айлансын деп тилек кылайык. Ушуга катышкан биздин жаш өспүрүм балдарыбыз, агаларым, эжелерим жолун жолдоп, келечекте олимпиадаларда багындырат деп терең ишенебиз. Мелдешке жаш спортчулар кызуу даярдык менен келишкен. Башкы максаттары жеңишке жетүү. Мен грек-рим күрөсүнө 4 жыл болду катышып жүргөнүнө. Бүгүнкү жарыска кызуу дайындык менен келдик. Биринчи орун алууга тырышабыз. Өтө жакшы жарыш болуп жатыр. Барлык спортсмендерге жеңиш тилейм. Ар салмактан биринчи орун ала берсин. Казак, кыргыз бир тууган дейді. Бәріне жеңіс тілейм. 2 жыл спортмен басып жүрөм. Чоңойгондагы жолдо болом келет. Сондай күрөшүп, олимпиадаларга катышып, утуп. Турнир 26 салмак категориясында 3 тур менен өткөрүлүп, жеңген спортчу финалга жолдомо алды. Беттеште ар бир спортчу өзүнүн күчтүүлүгүн, жигердүүлүгүн көрсөтүп, атаандашын жеңүүгө күч жумшады. Эркин күрөш боюнча, грек-римдик күрөш боюнча, кыздар күрөш боюнча бардыгы 26 салмакта өтүп атат. Эл аралык турнирибиздин максаты ушу Орто Азияда мамлекеттерди ынтымакка чакырып, ушу жаш өспүрүмдөрдүн өнүгүп өсүүсүнө, ошо адеп алкалоосун чыңдоого максат кылып жатабыз. Советтер Союзунун баатыры Асанбек Оторбаевдин жаркын элесине арналган эл аралык турнир Шуңкар Уя айыл өкмөтү тарабынан уюштурулган. Ага Альянс алтын компаниясы демөөрчүлүк кылган. Жеңүүчүлөргө кубок, медаль жана акчалай сыйлыктар тапшырылды. Бүгүнкү өтүп жаткан турнир аябай жакшы экен. Сюрприздери, анан мага өзүм биринчи орун болдум. Мага өздөрүнүн подаркалары, жанагы медалдары, куурлары жакты. Көптөн бери даярданып келдик. Анан ушу бияка күчтүү балдар келиштир. Атаандаштарыбыз күчтүү болду. Дагы көптөгөн турнирлерге, мелдештерге катышканга аракет кылабыз. Башка өлкөлөргө, Кыргызстандын желегин желгиреткенге аракет кылабыз. Жаш спортчулардын күчүн сынаган мелдеш кийинки жылы да улантылат. Башкы максат элеттеги спортчулардын чеберчилигин арттыруу, спорттун бул түрүн жаштар арасында жайылтуу жана балбандарды эл аралык мелдештерге даярдоо. Бул турнир 25 жылдан бери өтпөй калыптыр. Союздун 1971 жылдан баштап 1999 жылга чейин өткөн. Бул турнирде көп деген ошо биздин Канат Бегалиев, Руслан Түменбаев, Каныбек Жолчубеков деген биздин балбандарыбыз убагында ошол турнирде күрөшүп өспүрүм кезинде ошол жерде чемпион болушкан экен. Анан ошону улай биз ошол жерден статусун көтөрүп, кайра жандандырып, Кудай буйрса ошол турнирди бүгүн өткөрүп атабыз. Жалпы байге фонду 500 000 сом болот. Соңку жылдары мамлекет тарабынан спорт тармагына өзгөчө көңүл бурулуп, дүйнөлүк олимпиада оюндарында жеңишке жетип, Кыргызстандын желегин желбиреткен балбандардын саны артууда. Чолпон Сабитова, Калмурат Мейманбеков, Мелис Элебесов, Урмат Долдурбек уулу, Талас району.